Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr, Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdeten min lisani yefqahu kavli. Amma ba'du. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, barınızlarga Allah Taala'nın tügöngüs, mirimi, tınçtığı jana berekesi düşüp dursun. Barınızlardan Allah Taala özü razı olsun. Barınızlardan cuma farz ele dep erterek kamınıp taştap gelgen kadamыңыздардан sanınça biz eseptep bütalgı soğuktordu Allah Taala özü жазсын. Cuma namazды бүтürüp үйгө кайра бара жатканда кадамдарыбыздын санынча биз эсептеп бүтө алгыс күнөөлөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирсин. Бүгүнкү жума хутбасынын темасы арам жана адал иштер, нерселер, мамилелер, тамак аш, кийим кече жөнүндө экен. Мен элге мындай таамай тийсин деп, жеңилирээк түшүнсүн. Анткени керегем Сағайтам, келиним, сен уқ дегендей. Азыр жамааттын арасында балким юристтер, журналисттер, экономисттер отурат, филологтор отурат, тилчи адабиятчылар болушу ыктымал. Сөз төркүнүн түшүнүп, өзү алгач аткарып, аны өзгөгө жеткире турган эң мыкты İnsanlar деп эсептейм. Allah'ım barınızlardan razı olsun. Tema aram bul çegara. Aram dese kebirkiler kol jansap uşul nerse aram dese al emni üçün aram, emne sebepten aram, anı kim aram kıldı dep mындай bir büdömü gele nersenin üstünde jaşay beret da. Men uşul Теги юрист менен журналист дагы, мугалим дагы, жөн эле катардагы мектеп окуучусу дагы, же пенсионер аталар дагы баары түшүнсүн деп, арам бул чегара деп тандады. Түшүнөт. Анткени сиздин үйүңүз салынган, өзүңүзгө өкмөт тараптан бөлүнгөн чек посылка жерди өзүңүз сеткалап, тосмолоп тосконсуз. Ошол тосмонун аркы бетиндеги жер ал кошунаңыздын жери. Ошол тосмонун аркы бетиндеги көчөт алма өсүп шагы сиз жака өтүп калса деле, же түшүп калса деле, ал кошунаңыздыкы. Чегара деп ушуну айтат. Анда сөз башынан болсун. Жакшылап бир көңүл коюп, укканга аракет кылалы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Allah жана пайгамбарыбыз адалды ачык эле мунавул нерселер адал деп айтты. Allah Кур'анда, пайгамбар суннада, хадисте айтты. Дал ушул сыяктуу эле арамды да ачык айкын айтты. Мунавул адал, ал эми мунавул нерселер арам деди. Мисалы, дүкөнгө киресиз. Күрүч, ак май, нан, жана момпо суй. Bir top adal nerselerdi дүкөнчү өзүнүн прилавкасына толтуруп туруп, анан баарынын үстүнө атың өчкүр аракты тизип чыгат. Эмнеге мындай кылдың десең, сода болбой калат экен дейт. Сода болбой калат экен. Мисалы, мына ошол мечиттин ичиндегилердин баары аракты жаман көргөндөр. Ушулардын баары ошо дүкөнгө кирип күрүч алат, нан алат, бирок ошол дүкөнчүнүн көзү шайтан момдап тумандатып койгон. Булардын күрүч алып ага түшүрүп жаткан пайдасы эч бир пайдага окшоп көрүнбөстөн, экөө же бирөө кирип бир ара калса көрдүңбү? Ара өтөт дебедим беле деп, тонна адалды жарым литр арак арам менен зарадай кылып булгай берет да. Мен ушул жөнүндө айтып атам. Allah жана пайгамбар адалды да ачык айкын айтты, арамды да ачык айкын айтты.
Бирок экөөнүн ортосунда, адал менен арамдын ортосунда, адал жана арам экендиги билинбеген күмөндүү нерселер бар. Эми ким ушул арам жана адал экендиги билинбеген күмөндүү нерселерден өзүн тыя алса, демек ал инсан эки нерсесин сактап кала алат. Эки нерсесин сактап кала алат. Кана айтыңчы, эмнесин сактап калат? Эң ириде ыйманын сактайт. Ыйманын сактайт. Экинчи эмне сакталат десе, абийир сакталат. Абийирди билебизби? Абийир намыс. Кайсыл адам арамды жейт? Кайсыл адам арамды ичет? Кайсыл адам арамды киет? Кайсыл адам арамга барат? Арамга аралашат? Качан? Анда абийир калбай калганда. Көрсө, арам менен алып урушуп жашап, арамга аралашкан адамда абийир калбайт. Абийир деген адамгерчилик түгөнүп калат. Ошондуктан кээ бир арак ичип алган ата, аксакал, аялын деле, кызын деле, келинин деле ылгабастан аралаштырып тилдей берет. Анткени анда абийир адамгерчилик жок болуп кеткен, намыс түгөнүп калган. Ким ушул адал жана арам экендиги билинбеген нерседен өзүн сактап, кармап, өзүн токтотуп койсо, ал эки нерсесин сактап кала алат. Биринчиси ыйманын, экинчиси абийирин. Кудай сактасын. Ал эми ким ошол нерсеге адал жана арам экени билинбегенден кийин бул адалды деп кээ биркилер өзүнчө муфти болот го. Ала бер. Жей бер, иче бер, кие бер, колдоно бер, бара бер, кире бер, чыга бер деп, мисалы, бир адам билимсиз, эч кандай илими, билими жок туруп чечим чыгарып берет. Анын чечимин кабыл алып, кимдир бирөө адам адал жана арам экендиги билинбеген нерсеге аралашып алса, демек ал алкымынан арамга чөмүлгөн менен бирдей. Арамга чөгүп кеткендей эле. Пайгамбар айтты: Әлә ликулли маликин хима. Билип койгула, ар бир падышанын, ар бир өлкөнүн, ар бир аймактын өзүнүн чегарасы бар. Карагулжанын чегарасы түгөнүшү менен Өзгөн району башталат. Карагулжанын чегарасы бүткөндөн кийин карагулжалык бирөө Өзгөндүн чегарасына үй салсын эле эмне болот экен? Жаңжал чыгат. Сиздин чөпканаңызды кичине чапкынын учу бир аз шилтеп, жарым метр оруп кетсе канча болуп атасыз? Менин чөбүмдү оруп кетсиң деп. Болуп атабы ошондой? Сиздин жүгөрү эккен жериңизден кошунаңыз огара калып, мында жонура калып, сиз жактан калпып, мынтип кетмен менен жонуп отуруп көбүрөөк калып койсо, кызыл чеке болуп атат го. Эмнеге мен жактан аласың, өзүң жакта жер турса деп. Калыңдыгы бир сөөм жер үчүн кызыл чеке болуп атабыз го. Пайгамбар айтып атат: ар бир өлкөнүн, ар бир падышанын өзүнө таандык болгон чегарасы бар. Билип койгула, Аллах Тааланын чегарасы силерге муновул арам деп түшүрүп койгон нерселердин бүт баары ошол чегара деди. Мен ошон үчүн сабактын темасын арам бул чегара. Келдикпи, ошо арамды көрдүкпү, өзүбүздү токтотушубуз керек жүгөндө. Бул арамга киришип кеткен инсан кандай десе, ал раил ганам, койчу сыяктуу. Койчу коюн жайытка жайды, же жайытка айдап барыш керек болчу. Жайытка барганга чейинки жолдун эки тарабы, бир тарабы буудай, экинчи тарабы беде же жүгөрү же арпа. Тосулган, бирок анча-анча жерлери малдын, уйдун, кара малдын, койдун башы бата турган жер бар. Кой башы баткан жерден башка жагы да батып кирип кетет, өзүңөр билесиңер. Мал жандуу инсанбыз. Инсан ушул кой кайтарган инсан сыяктуу. Анын жайытка айдап бара жаткан койлору оттоп бара жатып, тосулган тосмодон өтүп эле оттой турган болсо, демек ал чегараны бузду деп эсептелет. Дал ушул сыяктуу инсан бул жашоодо арамды, адалда жашап келет, арамды жасадыбы, демек ал
meni же sizdin же sizlerдің чегараңарды бузган жок. Ал кимдин чегарасын бузду? Албетте Аллах Тааланын чегарасын бузду. Эми түшүндүрө алдымбы сизге? Эми мындан кийин кимдир бирөөнүн абийирине асыларда дагы ойлонуш керек. Кимдир бирөөгө катылып сүйлөрдө дагы сизге кимдир бирөө так эмес маалымат алып келсе, барып туруп ошонун маалыматын ишенип тигини сөгүп, кагып арам карлашып кетпе деп атат да. Ушул арамдын өзү Аллах Таала тикелеп коюп койгон чегара. Ушул тосмо андан ары өтсөң эле болду, жашооң булганат деп атат. Пайгамбарыбыз ушундай деди. Эми хадистин уланысын огон. Ала инна фил жасади мудга. Билип койгула, адам баласынын денесинде сол капталында муштумдай же муштумдан кичирээк болгон 2-3 чайнам эт бар. إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Эгерде ушул муштумдай эт эле таза, аруу болуп, оңолуп эле кетсе, анда бүтүндөй тулку бою оңолот. Эгерде ушул муштумдай эт эле бузулса, анда мүчө бузулат. Ала ва хия ал-калб. Мен айтып жаткан адам баласынын сол капталындагы 2-3 чайна муштумдай болгон эт, ал жүрөк деди пайгамбар. Эмне үчүн жогору жактан адал, арамды сүйлөп келе жатып пайгамбар жүрөк менен бүтүрүп койду. Эмнеге? Көрсө деп атат. Адам арамды даамдап жеп ичүүсү менен, арамды угуп, арамга тиктөөсү менен, арамды жыттап, арамды кармап, арамга кадам таштап барышы менен адам баласынын колу шал болбойт. Шал болбойт. Эң ириде бул шал болбосо деле эч качан Куранды карматпай турган кылып биринчи жүрөк бузулат деп атат арам менен. Биринчи жүрөк бузулат. Таптаза болгон бриллиант, алтын, алмаз, рубин шакектерди тагып алган салалар шакек тагынса эле жалаң эле жакшы нерселерди кармай берет дегенден алыспыз. Жүрөк бузулдубу? Мага десе алтындан, күмүштөн, берметтен кол мээлей тагынып алсаң дагы жүрөк бузулса баары аракты кармайсың деп атат пайгамбар. Кагылайын, мүчөлөрдүн мырзасы болгон жүрөгүң таза болсун. Мен айтып жаткан арам, ал көзүңдү соолутпайт, кулагыңды дүлөй кылбайт. Биринчи мүчөлөрдүн мырзасы болгон жүрөктү бузат. Жүрөгүң карарганда көрүп туруп акыйкатты эч качан ишенбейсиң. Акыйкатты угуп туруп ага амал кылбайсың деп атат. Сөз буякта болуп атат. Аталар, апалар, агалар, эжелер, жеңелер. Эми ата деген ушул экен да, ата-эне деген ушул балам деп жашайт экен да. Мына ушул жерде канча ата-энелер отурат. Бар ушу аталар да. Туурабы? Ата-эне деген балам деп жашайт экен. Жакшы бир инсан келип калса, чурка көрүшө кал. Ушудан бата алайлы деп турушат да. А негизи пайгамбар айткан. Перзентке ата-эненин берген дубасынан өтүмдүү дуба жак өзү деген. Бирок арам жеш, арамды кийинүү, арамга аралашуу ушул кылган дуаны өзү кабыл кылбай тосуп коет деп атат. Ошондуктан көпчүлүгү көптөн бери дуа кылабыз. Бирөөнүн баласы кичине бир жаман иш менен түшүп калган. Мечиттерге келет, ошондон кийин мечитке келет. Ал ага чейин мечитке келген эмес. Баласы кичине кырсыктап ооруп калды, ошондо келет. Ал мечитке келет, молдону издейт, жамаатты издейт. Кичине бир жыт чыгарып койдум эле, бир батаңарды берсеңер, а балаң кырсыктаганга чейин бата алсаң болбой беле? Пайгамбар айтат: "Ta'arraf ilallah fir-riha, ya'rifka fi-shidda." Сен Аллах Таалага саңа түйшүк түшкөнгө чейин деле сыйынып, жалынып, жалбарып сурай бер. Түйшүккө түшкөнүңдө Аллах саңа жардам берет деп атат. Пайгамбар айтты: "Инналлаха хайюн карим, ястахи мин абдихи ан ямудда илайхи ядайхи файруддахума сифра." Садака Расул. Бул хадис кудусиде Аллах Таала өзү да айтып атат. Аллах айтат: "Эгерде бенден кол көтөрүп, алакан жайып, өзүнүн муктаждыгын менден сурана турган болсо, сурап эле жалынып, жалбарып, жалдыраса, бендемдин суранганын бербей көтөргөн колун
жайган алаканын куру кайтаргандан өзү мен жаратуучу катары уялам дейт Аллах Таала. Биз өзү дуа кылышыбыз керек. Дуалардан мурда кичине өзүбүз адалланышыбыз керек. Аллах Таала уялам деп атат. Менден ушул күнөөмдү кечир, балама инсаф бер, кызыма хидаят бер деп суранса, мен бендемдин суранганын бербей көтөргөн колун, жайган алаканын курук кайтаргандан жаратуучу катары уялам. Бирок бир шартын кылсын да деп атат. Ал кандай шарт? Пайгамбар ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه. Пайгамбар айтты. Кагылайындар, уккула. Узак сапарга чыккан бир киши төсүнө куржунун артты. Анан жолдо келе жатып, куржунун жерге түшүрбөй, төсүн качпайт деп коюп, төсүнүн көлөкөсүндө отуруп кичине көз илинип кетти. Төсү андан качып кетти. Анан ал сакалы, чачы тозуган, өң алеттен кетип кумсарган, чарчап чалыккан. Анан ал колун көтөрүп, ey Rabbim, төм качып кетти, тапканга жардам бер. Ey Rabbim, сапарым алыс, эсен-аман жетип алайын деп, шынтип, зар какшап дуа кылат. Анын дуасын кабыл кылбайт Аллах Таала. Эмнеге? Мат'амуху харам, ва машрабуху харам, ва малбасуху харам, ва кад гудия бил харам, фа анна юстажабу лизалик. Анын минген төсү дагы арамдан келген, куржунундагы азыгы дагы арам, жемеги, ичмеги, суусундагы да арам, үстүндөгү кийими да арам. Керек болса ал арамдан пайда болгон. Анткени анын атасы арак ичип келип, арамды жеп, анан келип апасы менен кошулганда, ошондо арам сийдиктен, арам тамчыдан пайда болгон. Каяканан кийин батасы кабыл болсун деп атат пайгамбарыбыз. Биз ушундай урпак калтырбашыбыз керек да. Кол көтөрүп алакан жайганда анын колу курук кайтарылбай турган муун алып келишибиз керек. Ал үчүн биз бүгүндөн баштап адал жашашыбыз керек. Биз пайгамбардан ошол хадисти укканыбызда дейт, Хазрат Усман Йемен мамлекетинен келген 100 төөдөгү менин соодадан кирип келе жаткан куржундагы пайдамды бары күмөнсүз адалбы деп кербен башыдан сурайм. 100 төө. Элестеткиле, 100 төө. Азыркы тил менен айтканда 100 КАМАЗ сизге киреше кирди. Эми сиздин мына каракулжанын төрү сиздики экен. Мал, жылкы, уй, кой, топоз, эчки сиздики сатыпсыз 100 КАМАЗ акча келет экен да. 100 КАМАЗ. Анан сиздин баягы соодагер башчыңыз айтыптыр. Шеф, билбейм, баягы эсептегенде ошол 3000 топоз бар эле го. Барсам 3000 бирөө болуп калыптыр. Ошо бирөө нарк кошунаныкы да. Бирок ал саттык, мынау кайсы КАМАЗга салдым акчасын билбейм да. Шеф, не кылабыз десем, теге эле койбойбуз дейбиз. Алып кел. Хазрат Усман айтып атат, эгерде мага кербен башы ушу кайсы бир төөдө кичине тырнактай бир күмөндүү нерсе аралашып калды да десе, Хазрат Усман айткан, бур төөнү артка деп туруп чачтырып үрген. Чачтырып үрген. Мынауны адал алкым дейт. Мынауны адал алкым дейт. Имам Ахмад ибн Ханбал рахимахуллах, Аллах аны өз мээримин алсын. Бима талинул кулуб. Имам Ахмад ибн Ханбалдан сурашты. Жүрөк өзү эмне менен тазарат? Жүрөк катып калыптыр, жүрөк карарып калыптыр деп айта берет го анча-мынча молдокелер. Өзү жүрөк эмне менен тазарат, арууланат деп ушундан сурашканда, кал би аклил халал. Адал тиштем менен деген. Адал ууртам менен жүрөк тазарат. Истигфар менен эмес. Арамды жеп алып истигфар айта берсе жок. Эң алгач тиштем адал болуш керек. Тиштем. Саад ибн Аби Ваккас, пайгамбарыбыздын таекеси, пайгамбарга келди. Аллахтын элчиси, дуа кылыңчы мага, Аллахтан суранып бериңчи. Раббим, Саад ибн Аби Ваккастын дуасын кайтарбай кабыл кыл деп Аллахтан суранып бериңчи, деди эле пайгамбар
Tayekesinin arkasından tap durup, "Ya Sa'du, ey Sa'd, menin Allah'tan tilenip dua kılışım şart emes. Andan burada jasala turgan iş var. Ya Sa'du, ey Sa'd, atıybi mat'amak tekun mustacabe da'va." Birinci alkımında adalda, tiştemin menen uğurtamında adaldan kıl. Andan keyin kıjalat bolba, duaң özünden özü kabul bolat degen. Sen kolundu kötörüp dua kılasыңбы, qoğranasыңбы, şıvranasыңбы, kıykırasыңбы, ayqırasыңбы, Allah kabul kılat degen. Sen tiline keltirip aytpasaң da göңülüňe keltirip koysaň Allah kabul kılat degen. Antkeni senin tiştemin adal. Kagılayınдар. Kegilemi tiştemdi adal kılalı. Moldakeler "Hey, munony aşkça çığımdı kiçine birinde çek koyboylu" dese, özü insan ibadat menen yaşaş gerek. Adat menen emes. Ürp adat menen emes. Arganda ürp adatlar var da. Kebir kadasal ürp adat var. Şariatga dal kelbegen. Аны bir daha koya turup şariatga dal gelgeni menen yaşaşыбыз gerek. Şariatga dal kelgen ürp adat menen, ibadat menen yaşaşыбыз gerek. Misal moldakeler kagılayınдар. Jetimi var, markumdun üyünen damsızbay ele turalı. Jetimi var eken antkeni munda. Boyga jetelek jetimler var eken, uşulardın şu sağavatkan kara uyun jıra tartpaylı, kegele jönle gelip Allahu Akbar dep janazasını okup kete bereli dese, "Ey, saltda jep kelgenmiz de. Kantip jebeybiz? İçim kıyıldap ketet deyit de. Kıyçı olup ketetken içi." Oşonda al haram bolup antkeni Peygamber jetimdin aksın jeş haram dedi de. Anan kayсы dua kabul bolsun? Anan kayсы namaz kabul bolsun aytыңчы? Bul aramdı jeş müçölördü dağı alsız kılat. Müçölör de insanga baş iybey koyuyordu. Sahl ibn Sa'd, Allah'ından razı olsun. "Men akelel haram asad cevarih şa'a em eba, alime ev lem ya'lem." Sözü qarap koyun. Kim haramdı ele jey turgan bolsa, aga müçölöre hiç kaçan baş iybeyt dep atat. Müçölöre hiç kaçan baş iybeyt al insanga. Kebirkiler bar go, 40 günge davatga çıkarasın. Gelek 2 günden arak içip alat. Barmı şunday lan? Bolup kalat ançamça. Bir jıl namaz okup bir gün görsen ele, joldun bu betinden tiyak ötüp gele jatat. Korkutup gele jatat, aykırıp. Emnege? Antkeni al aram menen jürögün katırıp koygan karartıp. Jürök baş iybeyt at. Kimdin tiştemi uğurtama adal bola turgan bolsa, müçönün bari al insanga baş iýip durat. Abdullah ibn Abbas, Peygamberimizin amekisi, ulu sahaba, Allah'ından razı olsun. "İnne lil hasene nuran fil kalb, ve dıya fil vecih, ve kuvve fil beden, ve ziyade fil rizq, ve mahabbe fi kulubil halq." Jakşı iştin, adal iştin, nuru jürökte payda bolot. Anın jarığı yüzgö çıgat, adamın betinde bolot. Denede kuvat küç giret. Rızkıga bereke giret. Kalay kalktın jürögüne Allah Taala ağa bolgon mahabatı taştap koyot. Adal jaşagan insandı al tigilerge jardam berse dağı berbese dağı anın adal jaşagandığı üçün özgöler jakşı göret dep atat. Mune adaldın tasiri. "Ve inne li sey'i sewaden fil vecih." Aleme aramdın, jaman iştin. Kesepeti yüzdü karartat. Zulme fil kalb, jüröktü tünörtöt. Ve vahnen fil beden, jürök deneni alsızdatat. Ve naqsan fil rizq, rızkı şunçalı kemeyet. Anın üyünde 10 tonna alması bolsa dağı öte arzanga bağlanat, je ötpöyt, je üşügurat. Je anı satsa dağı hiç kaçan toyuna, kuvanışına jumşabayt, dartı menen ıyına jumşayt. Eң jamanı Allah Taala adamların jürögüne ağa bolgon jek görүүnü, jaman görүүnü taştap koyot. Kançalık kayrımdуулuk kılsa dele bar adamlar anı jek göre beret. Muna aramdın kesepeti. Yahya ibn Ma'az, "At-ta'atu khazzana min khazainillah."
İbadat деген мекен намаз, орозо, зекет, хаж, өшір. Мына как раз şu сіздердің азыр егін бүтіп атат. Өшір. Жана башка ибадаттардын баары инсанга Аллахтын казынасынан берилген bir казына. Аллахтын кенинен берилген bir казына. Намазды казына деп окуң. Анткени ошол казына сизди бейишке киргизип тынат. Ушул казынанын эң аягында, ушул ибадаттын эң аягында, намаздын эң аягында баарыбыз отуруп аят курсун окуп, тасбих айтып, зикирлерди кылып, Куран окуп, салават айтып, дуа кылып атабыз. Ушул казынанын дейт, Аллахтын алдына барып, сону болуп кабыл болушуна бир гана шарты алдында эң аягында дуа кылыш керек. Дуа кылып атабыз ошентип. Бир той өткөрсөк дагы, ихсан кайрымдуулук кылсак дагы аксакалдардын бир бата кылыңыздар деп дуа кылабыз. Ушул дасторкондогу кайрымдуулуктун кабыл болушу алардын дуасы. Бирок аснану лифамил халал. Алардын казынасынын ачкычынын тиши мечиттин, үйдүн ачкычынын бүт баарында ыдыр-быдыр тиштери болот. Жөн эле мындай эле мыкты салсаң үйүң ачыла бербейт да. Күлүшүңдү жоготтуң, барып туруп мыкты салып мындай кылып ачып коём деп мындай кылган эле. Машинаңа барганда бир мыкты салып алып же ширеңкени чийин салып мындай кылганда ачылбайт. Ар бир машинанын өзүнө таанып болгон ачкычы бар. Анткени анын ыдыр-быдырында тиштери бар. Ошол казынанын ачкычы, намаз деген казынанын ачкычы дуа болсо, ал дуа деген ачкычтын тиши болуш керек дейт ыдыр-быдыр. Ал эмне десе? Адал тиштем. Адал тиштем, адал уртам, адал алкым, адал кийим, адал жашоо, адал мамиле. Амир Ширван, өткөн дорда Ширван деген бир падыша. Аңчылык ачыкты жан жөкөрлөрү менен. Жакшылап угуң, жазың. Чыгып барып үйгө айтың. Азыркы сабакты сөздөрдү үйгө айтып баргыла. Жөө басты, дөңгө чыкты, ойдунга түштү. Анан коён эмне бул падыша экен деп отуруп берсим чөчөй. Коёнда жаны бар да качты да, кубалап жүрүп чаңкады. Фадракаху ал-атш. Аябай чаңкады. Суусады. Фара фил баррия бустанан. Ылдыйкы тездикте көкмөк болгон тоспу менен тосулган бир сонун көз жоосун алган бир бакты көрдү. Ва индаху саби, акырын жан жөкөлөрүн бастырып келсе, бактын ичинде ошол бактын иштерин кылып жүргөн бойго жетелек бир бала туруптур. Фаталаба минху ма, сууңдан болсо кагылайын бер жумуру курап баратат. Таңдай катып калды. Факала лейса индана ма. Ошо дал сиз сураган суу жок да бизде. Суу жок. Тамчылатып, анан суу кырабыз бул жерде. Факал итфали руммана, анда эми болбосо ушу бышканбы анарың? Ооба бышкан анар бар экен. Ошо анардан бирди үз, анда чоңурагынан үз, жарып жеп кичине суусундугумду суу болот дема. Кичине болсо дагы тамагым өлдөнсүн. Фадафаха илей. Анарды үзүп бергенде, фастахсанаха. Ушунчалык анарды ойбой тамчылатып ушунча кылып өстүрдүңөрбү? Муну карагыла, чыныгы дыйкан экенсиң. Карачы канча эмгек кетти. Бай, машалла, кандай сонун деп. Анан жеди. Ушунчалык ширин анар экен. Ушунчалык ширин экен. Анан дагы бирди берчи. Алып кел бери деди. Дагы бирди алып келди. Bir ele anardan, bir ele tüp anardan, bir ele şaktан çoğun bir anardı üzüp verdi. Uşun da şirin eken maqtab atıp söz töpпай kaldı. Gele ekensin berçi dağı, berçi birdi dedi. Aldı, oşol ele daraktan, oşol ele şaktan, butaktan alıp verdi. Kesip jedile. Favacadı, hamida. Kıçkıl bolup, açuu bolup ketti. Eytirkey gelip ketti. Hazırla maqtabadın böyle sen anarında. فقال أما هي من الشجرة الأولى. Bul birle daraktagan ar bu? Oha. Birle şaktan üzdün mü? Men gözüme şonda görünüp sen başka jaktan üzüp geldin. Yok. Birle daraktan birle şaktan üzdüm. Keyfe tegayyara ta'muha. Anan kantip birincisi şirin bolat, ekinchisi açuu bolat. Jaş bala boyga jetelek, jaş balanın sözün ugup turuң jakşılap.
لعل نية الأمير تغيرت فرجع عن ذلك في نفسه ثم قال ادفع لي أخرى فدفع له أخرى فوجدها أحسن من الأولى. Birinci özü susunduğumdu kandırıp alayın dep, susunduğunuzdu kandırуу maksatта сурагансыз. Жакшы ниетте сурагансыз. Туурабы? Ооба. Анан аны кестиңиз, сыктыңыз, ичтиңиз, сонун деп сусундуңузду кандыруу максатта бисмиллах деп жедиңиз, ширин болду. Жеп бүткөндөн кийин көрү. Муну бакты кара. Мен падыша болсом, мага айтпай бул жерде чардап, анарды өстүрүп алып, тамчылатып, ширин анар дегип коюп, ушул мезгилге чейин мага бербей деп ниетиңиз бузулду. Туурабы дедиле? Туура деди. Ушинтиңизби дедиле? Ооба деди. Экинчи анарды сиздин ниетиңиз бузулгандан кийин алып бердим эле, ошон үчүн ушул эле ширин анар сизге ачуу болуп көрүндү деп. У болуп атат дейт. Эми ниетиңизди дагы бир оңдоңчу дедиле. Оңдодум деди. Оңдодум. Алчы дедиле, алып бердиле. Баягында шипширин анар жеди. Кагылайындар. Муну жерден азыр чыгып бара жатканда айта берет кыйкырып өзүнүн үнү бүттү да дебегиле. Дебейбизби? Болду, токотерин айтты. Таң көрү айтты деп, жашына кайгылып. Арамды арам, адады адайды эле көрсөттү. Бир эле ушу урбаганы менен теппегени калды деп, чыгып барып, иншалла, арамдан алыс болуп, адалга жакын болуп, арам инсандарды адал кылып, арам мамилени адал кылып, жашайбызбы иншалла. Абдуллах ибн Умар, Hazrat Umar'dın oğlu Abdullah, sahaba, ulu sahaba. لو صليتم حتى تكون كالحنايا وصمتم حتى تكون كالأوتار لم يقبل ذلك منكم إلا ببراء الحاج. Allah. Siler yireyip kalgıçaktı namaz okusaňar dele. Yetiňer sögüňerge jabışyp kalgıçaktı oroza tutsaňar dele. Adal tiştem menen jaşa ötkörbeseňer bir da ibadatıňar kabul bolboýt dedi. Çynda uşunday. Kelgile adal jaşaýly. Kelgile adal jaşaýly. Mamilede adal bar. Allah aram dedi mi Kur'an'da? Yetimdin yetin jegender alar kursagına et emes dozoktun otun jegendir dep Allah ayat düşürdü go. Kegil uşul жерде токтоп тура алем. Kegil uşul жерде. Жүгөндөп туруp boldu. Şu bugün jebe koyonçu dep үйгө барып экесе жеп ал. Je bürönün balançası ötüptür degende jetimi barбы, жокпу деп ошого карата мамиле кылып баралы. Кандай элейли? Туура айтып атамбы? Мына кийинки урпак тап-таза боюнча чоңоёт. Сиздерге ыраазы болот. Сиздерге ыраазы болот ошолор. Абдуллах ибн Аббас мындай дейт. La yaqbalullahu salata imri'in fi jawfihi haram. Курсагына анардын данындай же күнжүттөй болгон арам кирип кетсе, Аллах Таала анын намазын бир канча күнгө чейин кабыл кылбайт деп атат. Анткени ал канга сиңип кетти. Кагылайындар, эми мындан кийин өзүбүздү жүгөндөйлү. Келгиле, өзүбүздү жүгөндөйлү. Мен азыр сабактын аягында bir söz aytan barыбыз баш ийебиз ошого иншалла. Abdullah ibn Mübarek la in arudda dirhaman min shubhatin ahabbu ilay min an atasaddaqa bi 600,000. Sodama, dıykançılığıma koşulup ketken, aram adaldığı bilinmegen gümöndü bir tengenin ayınan oşol paydamdın barın kaytarıp özümdün dükönüme kirgizbey çaçıp jiberişimdin özü 600 dirhamdı Allah joluna kayrımlı kılgandan artıqırak деп атат. Umar radıyallahu anhu kunna nad'u 19 al-halal makhafatan al-wuqu' fil haram. Mana Hazrat Umar'dın sözün qaram. Men ba Hazrat Usman'dın sözünü aytdım ele. Hazrat Umar aytat. 10 bölük payda gele jatıp bizge sodamdan dıykançılığında 10 bölük bul degen 10 meshok je 10 tö je 10 kamaz buğday gele jatat. Bирок ошонун içinde kaysi bir kamazda eken şuda kichine bir gümöndүү nesile koşup ketdi da dese ya çamalap turup bирөөсүн чыгарып калган киргизип алайлы дейбиз да бизчи. Ошондой дейбиз да. Bir kamazды чыгаргылам да ана сен айтчы деп дагы бирөөнү далдасы кылып коебуз аны. Мына ушул болсо керек да ошонун сөзүнө ишенип калган киргизип алат. Жок.
Hazrat Umar aytат, maga gele жатқан 10 пайданын içinde kichine gümön bar dese, onun teң үйгө киргизбейт элем деп атат. Onun teң чачып берет элем. سفيان الثوري من أنفق الحرام في الطاعة فهو كمن طهر الثوب بالبول والثوب لا يطهر إلا بالماء والذنب لا يكفره إلا الحلال. Aramdan akça taap, kayrımdуулuk kılat. Aramdan akça taap, kayrımdуулuk kılışat. Bul, özünün namazga giygen, toyga giygen, taza giyimin özünün zarasına juğan menen birdey. Giyim degen, idiş degen, kazan degen, tabak degen, çını degen nerse al, su menen tazalanat. Sizin tabiatınız barab aytkılaçı, kazanın ardı, zara menen juğanга, giyimiңерде. Albatta, tabiatыңар barbaydı. Giyimdi, idiş ayaқты, жерди, төшөктү, бүт бардык нерсени, денени, өзүңдүн денеңди өзүңдүн зараң менен жуубайсың да бетиңди. Бардык нерсени таза суу тазалаган сыяктуу эле, күнөөнү дагы halal нерсе тазалайт деп атат. Күнөөнү halal, adal, мамиле, adal, тиштем, adal, уртам, adal алкын болгондо анан күнөө жуулап тазалат. Сөзүмдүн аягында, жамаат, жакшылап угуңуздар. Мен сөзүмдү бүтүрөм. Бул арам нерсеге кичине илешип калуу кабыр азабы. Өтө катуу болот. Абу Хурайра риваят кылат. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам менен газатка чыктык. Хунайн жылы. Алтын, күмүш олжолодук. Анан кичине кийим кече дагы олжологонбуз. Руфаа пайгамбарыбызга бир кара кийим берди. Кара жамынчу кийим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам аны басып жүрүп келе жатып бир жерге келди. Биз өрөөнгө кирип калганда Мидам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жанына келе жатып, ага кокусунан бир жанын жебеси келип, мойнуна тийип өлдү. Биз ушунчалык сүйүнүп, анан ey бейши болгур, кандай сону мыкты инсансың, кандай сону мыкты инсансың, пайгамбардын жанына келе жатып шейит болдуң деп ушинтип биз ошого суктанып атсак, пайгамбар карап туруп, жок, Аллахтын аты менен ант ичип айтам, бул үстүндө жамынып келе жаткан жамынчу, ал мунун укугу болбосо дагы менчик кылып алыш үчүн жамынып келе жаткан эле. Башынан ниети бузулгандыгы үчүн башка момун мусулмандарга, муктаждарга тийиштүү болгон жамынчуну өзүмдүкү кылып менчиктеп келе жатып өлгөндүгү үчүн ал эми бейиштик эмес деген. Пайгамбар айтты. Fi athar as-salaf, salafus salihin, sahabaların, tabi'inlerden, mujtahidlerden sözünün innal wa'ith iza jalas, eger bir aksakal, eger bir insan, eger bir ustaz söyley turgan bolsa, anda alimler aytadilar, tafaqqadu minhu salas. Anın 3 nersesine jakşylap көңүл бургула. Söylep atkan adamın 3 nersesine jakşylap көңүл бургула. Meyli ayıl başçı, meyli ayıl hökmötü, meyli akim, meyli misalı kojoyun, meyli sizler hazır Kudaga barasыңар, bir juuçuluğa barasыңар, aga dagı 3 nersesine көңүл бургула деп атат. Eger de al bid'atçı bolsa, anda anı menen kudalaşpagıla деп атат. Eger de al bid'atçı bolsa, anın sözünü ukpagıla. Antkeni al şeytanın tili menen süyleydi. Eger de al aram alkın bolsa, anda anı menen dostoşpagıla, antkeni al ayat hadisten süylebeyt, jön ele avadan al süyley beredi. Eger de al akıl orunda bolbosa, tamaşa köy, katkırıp, gülüp, arkı berki kılıp, ayallar menen arlaşıp, jaş baldır menen arlaşıp, üşünüp kete bere turgan bolsa, anda al жақшы сөзүнөн жаманы көбүрөөк болот, аны менен достошпогула деди. Кагылайындар, келиңиздер. Ушул арамдан алыс болуп адалга жакын бололу. Адал жашайлы. Келиштикпи иншалла? Эми баягы айтам деген сөз ушул. Мындай
Bolgonday çın dep aytın, azыр men juma günü surayım. Aram jönдөsөбүз oldu. Şunday boldu bu? Kelgile. Bir kişineki bir başlık bolgondu. Bunu ne bunu? Öz ala gelende bir sen suyup kaldı. Жақшы, kara başlık suyup kaldı. Kuday akı, sizlerden soranıç. Cuma günü, Allah'ın uyunda, Allah'ın atı menen, Peygamberin sünneti menen aytıp, jalınıp, jaldırap soranam sizlerden. Kimingerdin çöntöğüngörde azır, sigaret tameki bolsa orduңардан turlaдаг salgılaç munaga. Tartınbay gel, boldu men aramdı taştadım de, kel. Mından keyin çekmeyim de. Maşallah, Allahu akbar. Mıneke. Kim var dağı? Çınıgı jigit eken mıneke. Çınıg alıp gel beri. Gösterme, beri alıp gel. Alıp gel. Gel. Nasıl da alıp gel. O, mına nasıl gitti? Gel. 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 Allahu akbar. Mınalarga takbir aytılan kene mıneke. Çınıgı adal alkım boldu mıneke. Maşallah. Bar mı dağı? Bar mı? Nasıl ay çekkenler gana maşallah gelinizden ya. Yok, kara olacak muhte ekensinler, üçüň öyle çek etkensinler. Benim nasıl barsın ben de? Maşallah. Ya aşağı bergisi gelbey etat. Hazırlı aldı da. Cuma'nı bütüp durup, sıyırıp duran çekem degenler var da. Gel gele. Gel. Arka bölmeden da gel. Bar be. Kana ha. Bar be. Men munolardın atasına rahmat dep özünün Allah'ım silerden razı olsun dep aytat elem. Allah'ım silerden razı olsun. Duaňar mından keyin azır. Aramdı taşladın mı? Boldu, azırdan kabul boldu inşallah. Munalarda çınıgı jigit dese bolot. Çınıgı erkek dese bolot. Erkek dep bayağı vasmugolnikке kirip durup zaң etip biröөнün egin talkalaş emes. Erkek dep şaytanды nakaut kılıp mankaсын agızıp koygonдар erkek. Ankene Allah Kur'an'da sanıyor. Minel mu'minine rical sadaku ma ahadullah aleyh. Müminlerin içinde çınıgı erkekleri var deydi Allah Teala. Erkeksin bir yaka jürçü deydi koy bizde. Al erkek emes al. Allah Teala Kur'an'da mümin musulmanların arasında çınıgı erkekleri var. Allah'a bergen vadasın daro yüzüge aşırat mümin tipine. Aramda taştayım dedi, gümön süregen jakta. Kepkiler etip bir sorup alayınçı. Sorup alayınçıdan taştayın dedi. Sorboy turup taşta berdi şular mıneke. Çınıgı erkek eken. Ankeni bugünkü sabak tasir etti inşallah. Men munda tüyem. Dağına maççı olmak alay. O yaka koygula, çıkıp ketip çoğalıp çıkabız. Allah'ım razı olsun.